Туғандар, ассалаумалейкум. Мынакей, азыр Жығал эжекемин Лагманты деген кафесіне келіп қалып туғандар. Өзіңіздер жақсы білген деле бұл жерге тартып кеткем. Метро Дубровкада туғандар. Адресін бір айта кетсем, метро Дубровканың бірінші выходынан шыққанда эле туғандар. Мынакей, ол жерде Макдональдстың жанында туғандар. Табак деп жазылып тұрады, ичкери киребиз. Ол жерден киргенде эле сол жаққа жүргөндө мынакей бурчта Лагманты деп жазылып турат. Лагмандын түрлөрүн, мантынын түрлөрүн жейм десеңиздер, туғандар, ушул жерге келе бересиңиз. Бүт түрү менен бар. Лагман дейсиздерби, беш бармак дейсиздерби, манты дейсиздерби, эң мыктылары ушул жерде туган. Ысык кылып, всегда свежий даярдап берет. Бул жерде кандай жөн поварлары болмош. Тез жана даамдуу кылып, сонун даярдап берет тугандар. Айта кетчү нерсе, таксисттерге 10% скидкасы менен экен бул жерде. И чайнаны бекер экен бул жерде тугандар. Караңыздар. Точкасын көрүп алдыңар. Бұл жерде любой қалаған жеріңіздерде отырып, тамақтанып, жеп кете бересіздер. Өзіңіздер жақсы білгендей эле биздин белгилүү Анар эжекебиздин бұл жерде десерттери да бар екен туғандар. Қараңыздар. Десерттери менен, бүт бар жоқ сусундуктары менен ушул жерге келип, тамақтарынан даам татып кете бересіздер туғандар. Азыр бұл жақта өзүбүздүн Кыргызстандын магазини да бар екен эжекебиздин. Ал жагында бир сыра көргөзө кетейин. Бұл жерде кыргыз продукциясы сатылган эжекебиздин магазини да бар екен туғандар. Бұл жерде биздин макарондордон баштап күрүч, рис, сусундуктар жана башка ет чучуктардан бүт баары бар екен тугандар. Доставкасы менен магазиндин телефон номерин отдельно жазып коем тугандар. Ошол номерге чалсаңыздар, эмне керек болсо чалсаңыздар, бүт доставкасы менен сиздерге жеткизет. Варенье дейсиздерби, макарон дейсиздерби, ристердин түрү менен. Бул жерде даже үндүктарды алып келип коюптур. Чучук колбасаларды да алып келип коюптур тугандар. Мынакей, чучук, колбаса, копченый, куйрук, чаңгызылдын астына үндүк кылам десеңиздер, пожалуйста, чучуктар килограмм менен экен. Бааларын бүт ошол номерлерге чалып билсеңиздер, доставкасы менен жеткизип берет тугандар. Ошондой. Ийгилик барыңыздар. Кеттик анда видеону да ушуланталы. Азыр автомойкага келдим. Бүгүн очный контроль өтүшүм керек эле машинеге. Жанагы скупой платить дважды болуп, самомойго барып жуудум эле, ковриктерим кургап, кайра чекелеринде кирлери калып тугандар. Очный контролдон өтпөй, кайра келип, азыр мойкага келип, жөн мойкага жакшылап жууп бергиле деп мойкага келдим тугандар. Ошон үчүн очный контроль өтөрдөн мурун тугандар, машинеңиздерди жакшылап мойкалап, ковриктерин жакшылап жууп, кирлерин калтырбастан, ремениңер, глазокторуңар бүт бар жогу өчүкпү, ошону жакшылап карап текшерип алып туруп, анан келиңиздер тугандар. Ато убары болуп, нары айда, бери айда деп, бул азыр бул жерде отурган океңдер дагы вообще такырлы өткүзбөй эле, кыскасы ошентип эле кайра жөнөтүп атат тугандар. Ошондой. Кечеги видеодо айтып кеткем, $1000 буйруса 1000 рубльдан ар жума сайын бирден подписчикке которуп турат деп тугандар. Негедир YouTube'да комментарий жазган адамдардын аты чыкпай эле, бир үстүнө башкача эле бир логиндери чыгып калып атат тугандар. Мен момундай көрсөтө кетейин, ким жазганын. Мынакей тугандар. Видеону көрүп аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө мага Instagram'дан катталып, реквизиттериңерди мага жөнөткүлө, 1000 рубль сиздердики буйруса. Эмне деп жазган? Нургазы Азаматсың, иним ийгилик иштериңе биринчи ден соолук болсун сага. Куттуктаймын 100 000 подпискаң үчүн дейт. 1 миллион болгондо дагы кубанычыңды подписчиктериң жана жакын адамдарың менен бөлүшкөнү Аллах насип кылсын деп дагы дальше жазган экен тугандар. Ошондой. Мынакей дагы жолу комментарийсин көргөзө кетейин. Ушундай тугандар. Алдыда жалаң гана жакшы розыгрыштар күтмөкчү. Жакында сонун жаңылык болот тугандар. Андыктан активный болуп, Instagramга катталып, лайк басып, подписка болуп, комментарий жазганды уланта берсеңиздер, буйруса ар бириңиздерден 1000 рубльдан акча утуп алышыңыздар мүмкүн тугандар. Ошол тугандар. Буйруса бул подписчигибизди күтүп калабыз Instagram'дан жазып, реквизиттерин жөнөсө, акчасын которуп, чегин дагы сөзсүз түрдө жөнөтөм тугандар. Эч кандай алдап мен өзүм жазып алып жанагындай кылган жерим жок тугандар. Ошондой. Азыр ковриктерин жууганы кирип кетти. Ковриктерин жуудуруп, кайра салып барабыз. Азыр 7 олоюн деп калды, саат дагы 7ге чейин келип кал. Уже 10 минут, 7-10 минут калгандан кийин уже бул жакка адамдарды киргизбейм деп койду. Ошондой. Кеттик анда ковриктер жууп чыкса, барып көргөзөм. Кайсыл жерде очный контроль өтөт экен. Анан дагы бир нерсе тугандар. Кече бир подписчигибиз айта кетти. Ева ковриктер менен Мерседестерди очный контролдон өткүзбөй атат деп тугандар. Андыктан
Эгерде Ева ковриктериңиздер болсо, бул жака келерден мурун обычный резиновыйыңыздарды алмаштырып алып келип, очный өткөндөн кийин кайра тагып алгыла туугандар. Келип, кайра оролуп жүрбөгүлө. Ошондой кеттик анда. Мына азыр очный контроль өткөн жер могул жер. Тегерек четин бүт сүрөткө тартып алып, чийилген, урулган жерлер болсо туугандар кечирип коёт экен. Айта кеткенде эле Ева ковриктериңер болсо дагы алмаштырып булчу резиновый менен келгиле. Жакшылап жуудуруп, тазалатып келгиле. 10 жолу болсо 10 жолу да мойкага жөнөтө берет экен ато. Хорошо еще есть поблизости мойка. Успел хоть. Пробка везде. Так, вроде бар жогун текшерип кете бер деди. Билбейм эми канча проверка болот. Жана красный болуп жаап койгон. Неменичи заказы. Заказы недоступен деп жаап койгон. Вроде бар жогу нормально, башка. Всё, светін өчүрөбүз и отчетту күтөбүз. Мынакей. Момундай болуп проверка жүрүп атат. Көрөбүз азыр канча саат проверка болор экен эми. Проверка бүтсө, буюрса, дальше чыгып алып ишти кылабыз. Машина прошло очную проверку дейт. 8 балл пробка дейт. Москва вес стоит. Билесиздер да туугандар. Канча сом каналынын бир эле канал эмес туугандар, таксопаркыда бар. Подключенияга 2% парковоздун комиссиясы болбосо суткасына 100 рубль. Келсеңизде мондай заправкаларда биздин паркта заправкалап заправиться. Кайсы колонка экен азыр? Колонкасын көрөлүчү. Второй дейт. Второйду басабыз, ДТны басабыз, 2,5 миңге оплатить басабыз. Кааласаңыздар, карызга коюп турсаңыздар болот туугандар. 2 күн, 3 күн, 3 күндү басабыз. Ону басып туруп галочканы. 3 күндү басып коебуз туугандар. 2,5 миңге коюп туруп 3 күн бөлүп төлөсөңүздөр болот туугандар. Кааласаңыздар 4 күнгө 600 сомдон мынакей. 4 күнгө басып коелу, 600дөн алып турат экен күнүнө. Ушул заправкадагы негедир заправщиктер таксисттер келгенде эле неме болуп калат? Сүйлөгөсү келбей, куйгусу келбей, недовольный болду. Шереметова терминал Б дейт. Ал заправканы кылабыз дагы. Кайтабыз. Как раз 1,37 менен берип атат. Не болду эми? Заправка. Здравствуйте. Будете заправлять или нет? Ем жакшы эле сүйлөйүн десең, заправка кылгысы келбейт, ёлкилери. Не, на 2500 было. На 2500 было. Таксисттерди ушу заправщиктер да мынтип неме кылбайт, менсибейт негедирчи. Таксист келди же чыгыбай бербейт дейби, же эмнеге билбейм. Эми по приложение койдум эле мен. Карасаң, нар жакта эле турат, келейин дебейт, башкалар гана жүгүрүп барып кылып жүрөт. Мага келбейт деймин да. Ушундай туугандар, карызга куйдук. Ушундай 4 күнгө бөлүп куйсаңыздар болот. Парктын визиткасын могу жерге коюп коем туугандар. Эгерде канча сом таксопаркына кошулуп иштейм дегендер болсо, пожалуйста. Бүт тариф бар, Москва боюнча, бүт бардык жерде. Россия боюнча бүт областтарда иштесеңиздер болот туугандар. Моментальная выплата, 1% комиссиялат выплатага туугандар. В любое время суток акчаңарды суткасына 56 миңге чейин акча чечип алсаңыздар
болот тугандар. Кеттик анда Шереметовго барып, пассажирди жеткизип келели. Так, тугандар, Шереметовго келдим. 500 рубль чайы менен. Завершить. 39 минутта келдим. Платный дороганы мен төлөдүм. 3731 рубль и 500 рубль чай. Экинчи короо ачылып калып турго. Шереметовдо кичине болемени кылып, жаңы асфальттарды кылып, кичине адамга окшотуп койгон окшойт да. Чекелериндеги бүт немелерди алып, бул жакка да көп машина бата турган кылып коюптур. Так, экинчи короодон көп күттүрбөй эле берди, бир 5 мүнөттүн ичинде эле. Терминал Б дейт, аз көрөбүз, барып каяк жерде болду экен. Ana. Үйü özünçe de neme o? Коттеджный поселок қой, bir үйілі бұны. Так. Ох, кичине тиіп кетті. Завершить 25 минутта келдім аэропорттан. 1700 ровно ғой. Дальше кеттік тоғандар. Аэропорт Шереметоводан 20 километрге заказга келетам. Аэропортко барып кирсем, заказ берип калды. 20 километр платный подача деп. Я закрытый экен ғой, мындай кылабыз. Деди, мамештан басып коеюн ба. 20 километрге 223 сом доплата деп заказ берди, но 50 километрге заказ берди, 1 саатка депчи. Центрге заказ берди. Келишиме жирный заказ болуп тургандар аяктан бери. Арзан эле койсо керек, шарга дедим эле. Жок, аякта. 1 саат жүрдүм ровно. 3995 рубль болду. Так, кийинки заказ. Шереметового заказ алдым сразу эле. Эч кандай домой самой деле койбодум эле. Шереметово дейт, коэффициент менен бер терминал Б дейт. Обратно да 46 минут дейт. Жакшы болду. Кеттик обратно эмиш терминал Б'га. Шерминал Б дейин деп калыптым. Кеттик. Короче, мондай сон доорго келип калдым. Сонун жер экен, Москванын центринде болсо дагы. Бул жер жилой жерби, же офисный, что-то түшүнүктүү эмес экен. Же мейманканабы? Кыскасы сон жер экен. Уютный. Шереметовада жашайт окшойм бүгүн. Өзү көчөлү келип отурган болду да ошол жакачы. Так, 40 минут. 40 минутта келдим туугандар. 3006 рубль. Мощный болду, 2 заказ. Аяка 4000, бул жака 3000. Шикардос болду, шикардос. Өзү жанагындай го. Үйдөн жакшы настроение менен чыксаң эле, ишиң да ошого жараша боло берет го. Сонун болуп эле. Биринин аркасынан бири. Үйдөн без настроение чыксаң эле болду ошол бойдон. Кечке ишиң да окшошпойт, башкаң да окшошпойт, жүрө бересиң анчып кечке. Шуну айтып атгандар. Короого кеттик. Короого. Түнкү саат 1ден 7 мүнөт өтүп калды. Биз коэффициент эле заказ берди. Азыр уже бергенин алып эле кача турган болуп калды. Азыр бир заказ өткөрүп ошо менен тандай турган болсоң. Ошо менен кош, 2 колуң бош болду. Таң атыкча Шереметовдо жатасың да. Көпчүлүк менен бергенин алабыз дагы.
Ne oldu? Şarga varıp durup kalgan dälşe. Şarda olan tağız. Так, на Ленинградский вокзал есть, да? Доставаешь водитель У нас крутая машина, крутой водитель, все круто. Так, у нас вот Вадим, сеет он или нет? Давай, ладно, все скажешь. Сука, Поляков. Поляков, татары. Вот товарищ водитель для меня авторитет. И это правда. А вот это пизда. Ну, к Каеду приехали. Обижайся на нас, да? Да не, Все нормально? Ваня, уходи. Уходи сейчас. Я не вижу. Дальше, а мы... Ваня, вот прежде... Ваня, выходим. Ваня. Вань, пошли, Ваня, Вань. Сереж, ты помоги Ване вытаскивай. Ваня, иди в камеру. Ванюш. Вань. Блядь, приехали, ёпта. Ваня, ходи, Ваня. Простите, пожалуйста, извините, можно я? Ваня. Вань, выходим. В телефоне забыл. Вань, давай. Ваня, Ваня! ходи. Вот тут телефон забыл. Я вижу, так, телефон раньше. Ваня, там два телефона. О май гад, болды ғой бе. Ленинградский вокзалға келдім. Болғаны телефонымда екілі музыкасы бар екен, екілі. Жетіп кегече құлақ мені жеп. Мен елкі маға заказ үшіп қалып тұр ғой. Откуда? Автоматом елі алынып қалды ғой, не өлі болды? Интересно. Кеттік дальше. Центрде дағы деле қатып отады. Навигатор айфонда тем более жестко қатып отады туғандар. Мына карта башқа жақта жүреді, GPS башқа жақта жүреді. Жана үйреніп қалғанға біраз үйреніп қалғанға мен мындай кішкене өзім определяция төле тауып алып отам. Новичоктор жаман қиналып отады, ашығын айтқанда речь. Новичоктор жаман қиналып отады. Мен кішкене нар жақ бер жақ қылып айлантып келіп тауып алып отам да. Так, кеттік дальше daha bir заказға түсіп қалды. Так, Ключевая улица 18 деп қанша дейт? 30 километр 46 минут дейт. Учқан бойда Шереметова жаққа келіп қалдым. Қарабайсыңар, жаңа жыл өткіземіз деп. Чочқолар бүт, мас киімдері онда жылтыр қарабайсыңар. Бар жоғын не қылдым аштым. İçin былчылдатышып. Ады нары бері. Жуып алайыншы, самомойда көрейінші азыр. Қандай жуылат келем. Хотя бы коврикте чайқалыш керек болды да. I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. Все, туғандар. Қолым тоңып бұрды, сыңсы қойылып.
Ептеп машинаны бир чайкап алдым мен. Кеттик аз бир рейс алабыз, кете ошо. Иш иштеп жүрөөрүп балдарымын школга бара тургандагы эсмен чыгып калды тургандар. Азыр үйгө шугулдап келип калдым, саат 7 болуп калды. Бүгүнкү күнгө 10 заказ кылыпмын. Жалпы суммасы 16,5 миң рубльга иштепмин тургандар. Машинаны полностью фотоконтроль, жана очный контролдон бүт өтүп, мойкалап кечкиге дагы даярдап койдум. Буйруса кечкиге даяр. Ошондой тургандар. Буйруса алдыда жалаң гана жакшы видеолор, жалаң гана жакшы розыгрыштар күтмөкчү. Андыктан сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып, биздин Instagram каналга дагы катталганды унутпаңыздар тургандар. Биздин каналда жаңыдан гана кирип, менин видеолорумду көрүп аткандар болсо тургандар, каналга кирип, мен эмнеден баштагам видеону ошол жерден баштап бир четинен көрүп келсеңиздер болот тургандар. Эмнеден баштап кандай ийгиликке чейин жеткендерими полностью түрдө көрсөңүздөр болот тургандар. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле тургандар, таксинин иши оңой эмес. Эми бир чети оңой. Өзү такси жалкоонун иши. Кечке эле бир эле кылган ишин кылып жүрө бересиң. Анан кийин жана айтат го, таксистер байыбайт депчи. Ошол туура эле сөз тургандар. Жанагынтип күндө эле бир кылган ишин кылып жүрө бересиң, саморазвитие жок. Аны муну кылайын деп тытынбайсың, жанагынтип оңой акчага көнүп калгансың, чыгып эле 5-6 миң таап алып кайтып келип элечи тургандар. Ошон үчүн кичине болсо да саморазвитияны жогорулатып, китептерди окуп, ошо окшогон нерселерди үйрөнүп, бизнес башташ керек тургандар. Так таксиде мынтип жүрө берсек, өмүр бою дагы жанагынтип такси болуп жүрө беребиз тургандар. Ошондой. Бизге чейинки деле мисалы үчүн агаларыбыз, аталарыбыз 50-60 жылдап гос иштерде иштеп деле, мисалы үчүн мынтип карасаңар, дагы эле мынтип жана күнүмдүк эле нерсеге акча табып, ошентип эле жашап келаткандар бар да тургандар. Анын бирден бир себеби билесиңерби эмнеде тургандар? Ошолар күнүгө иш кылып жүрүп, мисалы үчүн госто иштесе, бир гос иште иштесе, эртең менен барат, кечинде келет тургандар. Bundan bir bayvagandын себеби тургандар, эгерде гос иште иштеген адамдар тургандар, бир кеңир отуруп бир ойлонгон убактысы болбойт экен да. Oturup ойлонгон убактысы болбойт экен. Ошон үчүн кечинде эртең менен кетет, кечинде келет, эртең менен кечинде кетет, күндө эле одно и то же, ойлонгон убактысы жок, 20, 30, 40 жылдагы өтүп кеткенин билбей калат экен тургандар. Ошон үчүн таксистерге айтып кетерим тургандар. Таксиде бекер жүргөндө кулагыңыздарга наушникти салып алып, аудио книгаларды, тренингтерди, окшогон нерселерди жакшылап окуп үйрөнүп, өзүңүзгө керектүү нерселерди окуп үйрөнүп, ошол өзүңүздөрдүн билимиңиздерди, ошолорду ашырсаңыздар, келечекте жакшы бизнестерди кылып, китеп окуганда башыңыздарга жакшы идеялар келсе, ошолорду 2024-жылы ишке ашырганы аракет кылыңыздар тургандар. Буйруса сиздер менен чогуу жалаң гана жакшы ийгиликтерди багындырган аракет кылабыз тургандар. Буйруса барыңыздарга ийгилик, эмдиги видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.